Benim özüm kişiге кезінде апам айтып қалғанда қарағанда аябай эмекемін да. Кол өнөрүң бар эле го. Қолөнерім бар да, аябай бүлдіргішкемін де, бүлдіріп жерчікемін деменчи. Камчы жасайт. Мага чейин камчыны кийин жасадым. Мага чейин жаңы 5-6 жашымда эле апам айтып калат да. Деги үйдө бирдеме койбой эле бір беле кылып ичкемин өзүм чүчөнүп жүргөчү. Ошондо айткан сен эчтикке кирбей кыла албайсың, сен оңуң келбейт, сен бүлдүргүчсүң жөн эле. Бүтүн эмени бүлдүргөн ушул кыз, сен эмне деп деп урушкан. Ошол ушуга чейин эсимде да. Ошондуп жүрүп анан кызыктым окшойт өнөрчүлүккө. Акырында анан кичине чоңое баштадым. Анан музыкага кызыктым. Анан музыкант деле болгон жокмун кыйратып. Анан баягы ар кандай турмуштун өйдө төмөнү болуп, өнөрчүлүктөн кийин анан 92-93 жылдары аны баштадым нака. 2010 шаарга келдим. Анан ошо консерваториянын жанында бир устакана ачылып калып, ошол жерден анан кирип чыгып анан ошол жерде байкап калдым, сураган бирдеме кылып атканын карасам комуз чабаттыр. Анан ошол комузуна кызыгып анан комуз жасаса болот турбайбы анан ошондо баштап комузду сүйүп калдым да эмнегедирчи. Ушу жан дүйнөмө ушу жакындай болуп эле комуз капкактаганды үйрөндүм байырдан. Анан акырында анан кеттим да. Окубасаң устат керек да. Анан ар жак бер жагынан анан эмне кыларын билбейм, окуганга уже каяктан каяка барып окуйсуң. Ошондон бери ошо Кенченбаев устатым болуп, ошондон көп нерсени үйрөндүм. Ошонун аркасы менен да көп нерсеге жетиштим да. Чын айтканда ошол устат мага көп жардам кылды. Андан кийин өзүм устат болуп калдым эмичи, Кудайга шүгүр. Канча деген шакирттерди үйрөтүп чыгардым. Канча болду? 15 бар азыр баш аяга. Ошо буга жан дүйнө менен кирип катуу киришип кетпесең, негизи жан дүйнөңдү беришиң керек да бугачы. Аябай кызыгып, берилип иштесең, анан барып анан мындан бир аябай жакшы нерсе чыгат да. Атап оңой менен чыга албайт, чыгарыш кыйын. Eң негизи ишиң болсо, анан кечинде күткөн ишиң болсо, эң сонун бакыттардын бири да бул дагы.
Mende kıyal ошо укмуш кыялдар бар да мисалы. Кандай десем, мен азыркы кыялдарымдын көбү ушул да мына чыгармачылыктагы чыгармачылык жагынан алгандачы. Чыгармачылыктан алганда кыялдарымдын ушу комузду кыргыздын комузун дүйнөгө таанытсак. Кудайга шүгүр таанып эле келатат. Бирок мындан дагы мен дагы бир аз болсо да кичинекей бир тамчы болсо да бир салым кошсом дейм да дагы комуз дүйнөсүнөчү. Oldu.